Ош облысынын аймагында жалпы 63 000 гектардан ашуун жерге буудай арпа себилген. Азыркы тапта оруп жыйуу өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан чак. Адистер быйылкы аптаптуу аба ырайын эске алуу менен бышымчылык жылдагыдан эрте башталганын айтышууда. Оруп жыйуу Араван, Кара Суу жана өзгөн райондорунда жаңыдан гана башталса, Тоолуу Чоңалай, Каракулжа өрөөнүндө баштала элек. Ушуга байланыштуу Тоолуу аймактын комбайнчылары Кара Сууга жардамга тартылууда. Кара Суу менен достугуна ар түрдүү маркада комбайндар болсо, анын 37 иштөөдө өзгөн Ноокат райондорунан кышка мөөнөттө сапаттуу өстүрүлгөн дандарды оруп алуу максатында комбайндар жардамга келип кызуу иштешүүдө. Комбайн айдаган Нургазынын иши чак түштө кызыйт. Ысык аба ырайы буудайдын сотосу менен данын майдалап жанчыганга ыңгайлуу. Айрым күндөрү суткалап иштегенге мажбур. Анткени эгинин ордурам дегендер апталап кезекке жазылат. Убагында жыйнап албаса бышып кеткен эгин коромжуга учурап калышы мүмкүн. Үлгүрбөй калабыз кээде ушу жанынан чыгып калса жекеден оруп кетебиз. Суу жерде кээ бирки жерде чөп болот, кээ бирки жер таза болот. Суу жерде мындай жакшы эсепте таза буудай болсо 5 гектар оросун. Жаман чөп болсо 3 гектар оруп каласың. Азыр 8 000ден 9 000ден аркандай болот. Түшүмдүүлүктүн артышына үрөндүн жаңы сортторунун таасири чоң. Дан эгиндерин себүү маалында коңшу мамлекеттер менен түзүлгөн келишимдерге ылайык үрөндүн жаңы сапаттуу түрлөрү дыйкандарга 2 жылга 4,5% чен менен берилген. Мындан Кара Суулук кооператив башчысы Абдисатар Төрөгелдиев да 4,5 тонна алган. Былтыркы жылдан Россиядан келген сорттордон Күздүкө, Темирязова, Баграт деген жана дагы Өзбекстан Республикасынан келген Давир Асыр деген сорттордон эктик. Түшүмдүүлүгүбүз Кудайга шүгүр жакшы. 57 центнерден 67 центнерге чейин алдык. Үрөнчүлүк чарба муну менен эле токтоп калбастан быйыл арпанын дагы бир жаңы сортун сыноодон өткөрүп жатат. Азыркы оруп жыйнап аткан арпа үрөнүбүз Ростик деген сорт, супер элита. Түшүмдүүлүгү 38-40 центнерден айланып атат азыр. Бул жаздык ошо кийинки жылга үрөндүккө даярдап атабыз, ушу сортту көбөйтөрбүз деп түшүмдүүлүгү жогору болгон себептүү. Быйылкы жылы дагы мамлекет тарабынан ошол дыйкандарыбызга ушул жеңилдетилген баада ушул дизелдик отунду берүү боюнча да быйылкы жылы да бөлүндү. Ош облусуна да бул боюнча өзүнүн квота бөлүнүп берилген. Бул жазгы талаа жумуштарына, анан сырткары калган квотаны мына оруп жыйноо жумуштарына дагы улантып берүү боюнча ушундай чечим кабыл алынды. Ошондой эле азыр тоолуу аймактарда тоют камдоо өнөктүгү да жүрүп жаткан кез. Ош облусунун аймагында жылына 600 000 тоннага чейин тоют камдалат. Миргүл Бокошова, Жолай Башев, Ала Тоо 24, Ош облусу.